бардыгы мыйзамдуу жол менен кетишибиз керек. Эгерде азыр бирөө барып МВДны басып алып, бирөө барып ГКМБны, бирөө барып дагы бир министрликти басып алсак, бизди кошуна өлкөлөр, Европа, Америка жана башка кошуна өлкөлөр мыйзамсыз болуп калат. Мени эгерде уксаңар, мага макул болсоңор, биринчи очерет мыйзамдаштыралы. Бул мыйзамдаштыруу жолу депутаттардын колунда. Премьер президент деп туруп, булардын бекитип бериш булардын колунда. Эми депутаттарды коркпой, үркпөй, өкмөт үйүнө келип беришин сураныңыздар. 60 жогорку кеңештин депутаттары. Эми токтоп турбайсыңар. Каяктагы? Старый парламент бар азыр бар. Мен суранам, спикер Дастан Жумабеков баш болгон депутаттар келип бергиле. Сиздерден уруп турсаңыз, сиздерден сураныч. Депутатыбы, спикерибы бирөөнүн чекесине чертпеңиздер. Анткени коркуп келбей койсо, бүгүнкү бардак bir gün эмес, 5 gün, 10 gün, 15 gün улана берет. 2010 жылы, 2010 жылы башыбыздан өткөргөнбүз муну. 2010 жылда мына ушинтип ар кайсырды басып алып, 14 убактылуу өкмөттүн мүчөсү келип алып, 14 жака чоюп мамлекетти бардат. Биз ошолордун катасын кайталабайлы. Биз тарыхтан сабак алалы. Ошон үчүн бүгүн барып МВДны, СМБны, прокуратураны басып алгандарды мен сиздерге кайрыламын. Легитимдүү жолго түшөлү. Эгерде башчылар, министр, губернатор, аким, айыл өкмөттөр коргулду, элди көрдүк, кууп чыгып атты. Биринчи лицолор кетсин, өзүнүн жүзү эгерде чыдаса, бети, совеси болсо өзүлөрү эле кетсин, биринчи лицолор. Замдары калып иштесин. Могу бүгүнкү система 2 айга чейин иштеп туруш керек. Анткени 2 ай кийин жаңы система киргизебиз. 2 ай. Андан ашпайбыз. Биз 10 жыл, 5 жыл, 2 жыл, 3 жыл күтпөйбүз. Реформаны биз 2 айдын ичинде тургула. Мен бардыгын айтайын. Азыр уп туруңуздар. Бардыгын айтайын. 2 айдын ичинде жаңы баш мыйзам кабыл алабыз. Жаңы баш мыйзам. Bir mandаттуу парламент болот. Парламенттин санын сиздер эл менен кеңешебиз. Эң көп болсо 2005 жылкы bir мандаттуу округту калтырабыз. Анткени бай чийилген округтар даяр 75 болчу. Эгерде жок азайтыш керек болсо, дагы бир 55ке чейин түшүрөбүз. Азыр эми аягына чейин уккулачы, мен айтып берейин силерге. Андан кийин премьер-министр деген жок болот. Өкмөт, президент өзүнчө 2 институт жок болот дагы, бир гана президенттин институту болот. Өкмөттү президент өзү башкарат. Парламент bir мандаттуу болот. 3 айдан кийин, 2 айдан кийин 2,5-3 айга созулуп кетиши мүмкүн. Парламенттик дагы bir мандаттуу округтан президенттик да шайлоону өткөрөбүз. Кимди кааласаңар ошону шайлап алып, анан система, курултай системасын киргизебиз. Бул деген сөз. Уруп тургула. Уккула, аягына чейин укпагыла. Эл журт. Урматтуу эл журт. Мынакей, ушунча мага ишенип, ушунча эл топтолуп, мени ушул жерге чакырып аткан ишеним көрсөтүп, маган да угуп койгула. Мен айтканды кылгыла. Мен туура эмес жолго үндөбөйм, туура эмес жолго сүйрөп кетпейм силерди. Только туура жол. Ошон үчүн угуңуздар. Азыр биринчи кезекте депутаттардын туугандары деле болсо керек уш жерде чалып, коркпой үрүкпөстөн өкмөт үйүнө чогулуп бергиле деп чакыргыла. Бир чекесине чертпегиле. Мына атканым жок. Аны тапшырма бердик, иштеп атат балдар, иштеп атат. Ал жагын эметпей турлар. Азыр токтоп тургула. Уксаңар мени. Сиздерге мамлекет кандай жол? Жалпы мамлекет, ошону айтып атам. Биз ушуну жолго салып алалы, силер жардам бергиле. Анан дагы бир сураныч. Эми мына акыркы 10 жылдан бери биз ушул акыйкатсыздык менен күрөшүп келдик, Мына силер бар
Bundan 8 yıl murun uşul жерде митинг уюштуруп, Камчыбек Ташиев экөөбүз билесиңер. Анда биздин бүгүнкүдөй смартфонубуз жок болчу, интернет, YouTube, Одноклассник, Facebook деген жок болчу, Instagram деген. Мына акыркы 4-5 жылдан бери активдүү колдонгонуңар үчүн толук информацияны алдыңар. 2012 жылы бизди камаганда, бизди эл душманы кылып көрсөтүп салган. Бардыгыңар мына ушу Север айрыкча түштүктө Камчыбек Ташиевдин 7 каналы бар эле, ал туура маалыматты жеткизип атып, түштүк толук информация алат эле. А түндүккө эл душманы кылып таштаган. Акыркы 3 жылда мына сиздерге мен информацияны жеткире алдым. Благодаря ушу соцсеттердин аркылуу, YouTube аркылуу дегендей. Толук маалымат билесиздер. Эгерде толук ишенсеңиздер, мага ишениңиз көрсөткөн жол менен кеткенге макул болуңуздар. Анан өзүчү ушул жерде бири-бириңер менен жойлошуп түртүшпөстөн, бу да коркунучтуу. Мына бирөө жыгылып калса, аны карабай атасыңар. Тебелеп өлтүрүп коюшуңар мүмкүн. Ансыз деле мына кече күнү канча кишибиз жарадар болду. Экөө өлдү деп уктум мынакей. Ошон үчүн эч кимге өлүмдүн кереги жок. Каалабайлар. Ынтымак менен, анан эң негизгиси сабырдуулук менен. Сабырдуулук барды. Туура. Ошо мына сабырдуулук менен. Качан гана сабырдуулук болгонуңарда жеңишке жетесиңер. Мына канча жылдан бери сабырдуулук кыласыңар? 10 жылдан бери. Мына 10 жылдан бери, акыркы 10 жылдан бери мына эң аягында сабырдуулук кылгыла. Эми мындай болот да. Бул жерге келип кайра чогула бербесе, менин суранычым да силерден. Региондордон келгендериңиздер бар. Бuyakta шаар ичинде туугандарыңыздар болсо керек. Жок болсо өзүнчө уюшулуп, бу жерде керели кечке тура бербестен азыр тарап. Дагы ар кандай провокация болуп кетип, бири-бириңер менен мушташып дагы болбойлу. Азырда Кудай берген, телефондор турат. Эгерде керек болсоңуздар, бут тозгондор болсо, мисалы ушул мен тозуп, ушундай эле бир каршы чыгып сиздерге кайрылам интернеттен. Чогулгула. Ошондо кайдыгерлик кылбай келип берсеңиздер болот. Мейли каякта болбосоңуздар. Хорошо. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Азыр бизде 2010 жылда ошондой болгон, 2005-те ошондой болгон. Түз жолду көрсөтсөң, олигархтар чыгат, анан шустрыйлар чыгат, алар келет дагы элдерди уюштуруп, жанагы бул туура бу деген ушундай бир акчасынын күчүнө салып, мишайт этиши мүмкүн, бизге тоскоол болушу мүмкүн. Эгерде ошондой тоскоолдуктар болсо, мен сиздерге эч жашырбай, мурда түрмөдө жатып, мен сиздерге кайрылалчу эмес элем. Эми аяктан эми телефон запретта. Азыр мына чыктым, эркиндиктемин. Кайрыламын бүтүндөй, кайдыгер калабай келип калсаңыздар болот. Бирок эч кандай мушташ, кырылыш, уруш талашы жок. Келип бериңиз. Мына биринчи мындай. Урматтуу туугандар, алло, 1 мүнөт. Урматтуу туугандар, мына бардыгыңыздар Садыр Жапаровдун бостондугу үчүн күрөштүңүздөр. Урматтуу туугандар, бүгүн Садырдын айтканына макул болсоңуз, президент кылабыз!